Assalamu алейкум достор, түштүк Кореядан барасыздар. Салам. Достор, бүгүн сиздерге өзгөчө бир видео тартабыз. Биздин досубуз Кореядан уулду болду жана ашкана ачты, тамактануучу жер. Ошону сиздерге чогуу көрсөтүп беребиз. Эми бул жакта өзбек туугандардын ашканалары көп да. Ташкент, Самарканд депчи. Өзүбүздүн ашканалар аз. Ошолордун эсебине дагы бир ашкана кошулду. Эми сиздер Кореяда болсоңуздар барып тамактанып келсеңиздер болот да. Ал жерде колдоп өзүбүздүн тамактардан жеп дегендей. Анда эмесе видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Кеттик. Бизде саат кечки 9 болгону калды. Азыр биз баратабыз. Машинага краскаларды салып, даярдап, машинаны жылытып, андан кийин келинчегим, балам келсе, олтургузуп алып барабыз. Машина ушул жерде биздики. Так. Муну эми неметели алалы. Так, ушинтип бөлүнөт булар. Биз жашаган жерден 40-45 километрдей алыстыкта экен. Азыр баратабыз. Баса достор, азыр Кореяда жаңы жыл, майрам. Бир жума эс алат корейлер 14-үнө чейин. Так, бүгүн 10-у. Ошондо Кытайда да, Кореяда дагы бүт бар жак токтогон. Контейнерлер токтогон да. Эми ушул жолдон биз акча төлөп өтөбүз да. Азыр бекер экен достор. Кореяда жолдор бекер экен. Акча төлөнбөй эле айдап өткөзсеңиздер болот. Азыр ушундан түз эле барсак, ушул жерде экен. Мынакей достор, жетип келдик. Ушул жерде экен. Биздин ашкана. Келечекте монда жазылат болуш керек. Бул жерде боз үйлөр, Райхан дейт. Раян экен, Раян. Кечиресиздер. Раян деп, телефон номерлери бул. Чалып байланышсаңыздар болот. Мынакей достор. Бүт бардык сонун экен. Жаңы ачылыптыр азыр. Бул ички тарабыны жасайбыз деп. Бул жерден дагы башка сүрөттөн коюп, бул жагына жазабыз деп. Ушундай ой максаттары бар экен. Бул ачылганына 1 айда болгон жок. Ичин тартпадым. Жакшы олтуруп чыктык. Ушинтип собойда салып алдык буюрса. Сиздер да келип турсаңыздар болот достор. Бүт адрестерин жазып коем. Жана башында айткандай эле ушул телефон номерлерге чалып байланышып келсеңиздер болот. Илсан шаарында. Ошол баарыңыздарга ден соолук жана ийгилик.